26 декабрь. Кырсык жөнүндө кандай ой жүгүртүшүбүз керек? Мени өлүм толкуну курчап алды. Мыйзамсыздыктардын агымы үрөйүмдү учурду. Кудай, анын жолу таза. 2 Шамуэл 22 бөлүм 5 жана 31 аят. Табигый кырсыктын айынан 10 баласынан айрылгандан кийин Аюп мындай деген: Мен бул дүйнөгө жылаңач келгем, жылаңач кетем. Берген да Теңир, алган да Теңир. Теңирдин ысымы даңкталсын. Аюп 1 бөлүм 19 жана 21 аят. Бул китептин аягында шыктандырылган автор Аюп өзүнүн жашоосунда эмне болуп өткөнүн түшүнгөнүн тастыктайт. Анын айтымында Аюпту ага-инилери, эже карындаштары сооротушту. Анткени Теңир анын башына көп азап салган эле. Аюп 42 бөлүм 11 аят. Мындан биз өзүбүз үчүн абдан маанилүү болгон бир нече тыянак чыгарсак, жаңы жылдын босогосунда туруп, дүйнөдө жана өзүбүздүн жашоолорубузда болуп өткөн кырсыктар. Алардын ичинде 2004 жылдын 26 декабрында Индия океанында болуп өткөн 1.700.000 адамды үй жайсыз калтырган, 500 миллиондой адамга жаракат келтирген жана 230.000ден ашык адамдын өмүрүн алып кеткен, тарыхтагы эң көп адамдын өмүрүн алган табигый кырсыктардын бири болуп калган цунами жөнүндө ой жүгүрткөнүбүздө өзүбүзгө төмөнкүдөй сабактарды алсак болот. Биринчи сабак: эң жогорку бийлик шайтандын колунда эмес, Кудайдын колунда. Аюптун азаптарына шайтандын да тиешеси бар, бирок ал чечүүчү ролду ойногон эмес. Кудай шайтанга Аюпту азапка салганга уруксаат берген. Аюп 1 бөлүм 12 аят, 2 бөлүм 6 аят. Бирок Аюп жана китептин автору Кудайды эң негизги себепкер деп эсептеген. Шайтан Аюптун денесине жараларды каптатканда, Аюп өзүнүн аялына: Кудайдан биз жакшылыкты кабыл алып, жамандыкты кабыл албай коебузбу деген. Ал эми китептин автору мындай жараларды Аюптун башына Теңир салган азап деп эсептеген. Аюп 42 бөлүм 11 аят. Демек, шайтан чындап эле бар. Ал башка мүшкүл түшүрөт. Бирок ал эң башкы же чечүүчү ролду ойнобойт. Ал жипке байланган ит сыяктуу. Ал Кудай уруксаат берген деңгээлге чейин гана зыян тийгизе алат. Экинчи сабак: ошол 2004 жылкы Ыйсанын туулган күнүнөн бир күн кийинки цунамини шайтан пайда кылган болсо да, 200.000дей адамдын өлүшүн ал чечкен эмес, Кудай чечкен. Кудай Аюпка риторикалык суроо берүү аркылуу анын жашоосундагы цунамилердин үстүнөн бийлиги болгонун ырастаган. Деңиз эненин курсагынан чыккан сып чыкканда, аны дарбаза менен ким тосту? Ушуга чейин жетесиң, андан ары өтпөйсүң, текебердүү толкунуңдун чеги ушул жер болот деп айтканда, сен кайда элең? Аюп 38 бөлүм 8 аят. Ал эми 88 забур 9-10 аяттарда мындай деп айтылат: Теңир, Себайот Кудай, сен деңиздин каарына бийлик кыласың. Анын толкундары жогору көтөрүлгөндө сен аларды басасың. Ыйса бир жолу өмүргө коркунуч туудурган деңиздин толкундарын кантип тынчтандырган болсо, азыр да деңизди ошондой башкарып турат. Ал ордунан туруп, шамалга жана толкундап жаткан сууга тыюу салды. Шамал да, толкун да басылып, тынчтык орноду. Лука 8 бөлүм 24 аят. Демек, 2004 жылкы жер титирөөнү шайтан пайда кылган болсо да, Кудай андан пайда болгон толкундарды токтотуп кое алмак. Бирок ал токтоткон эмес. Үчүнчү сабак: бул дүйнөдөгү кыйратуучу кырсыктар жаза менен ырайым алып келет. Кудайдын максаттары жөнөкөй эмес. Аюп Кудайдан корккон адам эле. Андыктан анын азаптары Кудайдан келген жаза болгон эмес. Аюп 1 бөлүм 1 жана 8 аят. Алардын максаты жазалоо эмес, тазалоо болгон. Аюп 42 бөлүм 6 аят. Жакып мындай дейт: Аюп пайгамбардын чыдамдуулугу жөнүндө уккансыңар. Акырында Теңирдин ага эмне кылганын да билесиңер.
Анткени Теңир аябай ырайымдуу жана боорукер. Жакып 5-бөлүм 11-аят. Бирок биз Айыптын курман болгон балдарынын рухий абалы кандай болгонун билбейбиз. Айып алар жөнүндө анык эле кабатырланган. Айып 1-бөлүм 5-аят. Кудай алардын жанын жаза катары алган болушу мүмкүн, бирок биз так билбейбиз. Эгерде ушундай болгон болсо, анда бир эле кырсык аркылуу акыр аягы Айыпка ырайым кылынган, ал эми анын балдары жазаланган. Бардык кырсыктардын ушундай эки максаты бар. Аларда сот жана ырайым, жаза жана тазалоо камтылган. Азап, ал тургай өлүм да бир эле убакта ырайым жана жаза болушу мүмкүн. Ыйсанын өлүмү буга эң жакшы мисал боло алат. Анын өлүмү бир эле убакта жаза жана ырайым болгон. Ыйса өзүнүн эмес, биздин күнөөлөрүбүздү өзүнө алганы үчүн жазага тартылган. Ал эми анын биздин ордубузга жазаланганына жана бизди адил кылганына ишенген биз үчүн анын өлүмү ырайым алып келген. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 21-аят, Галатиялыктар 3-бөлүм 13-аят, 1-Петр 2-бөлүм 24-аят. Дагы бир мисал болуп Адам менен Овонун күнөөгө батуусунун натыйжасында жер жүзүнө каргыш жана азап кайгылардын келгени эсептелет. Машаякка эч качан ишенбегендер үчүн бул жаза, сот болуп саналат. Ал эми ишенгендер үчүн бул келечектеги даңкка азап кайгы аркылуу даярдаган ырайым болуп саналат. Себеби жаратылгандын бардыгы курулай убаракерчиликке өз каалоолору менен эмес, өздөрүн баш ийдиргендин каалоосу боюнча баш ийишкен. Римдиктер 8-бөлүм 20-аят. Кудайдын каалоосу менен ушундай болгон. Ошон үчүн цунамилер болуп турат. Бирок Кудай жаратылышты өзүнүн балдары менен чогуу даңктуу эркиндикке жетет деген үмүт менен ушундай убаракерчиликке баш ийдирген. 4-сабак. Машаяктын жүрөгүнө ээ болгон анын эли азап чеккендерге, алар башка ишенимге ээ болсо да, боору оруу менен мамиле кылат. Ыйык китеп кубангандар менен кубангыла, ыйлагандар менен ыйлагыла дегенде, аларды Кудай кайгыга салган болсо да, ыйлабагыла деп кошумчалабайт. Римдиктер 12-бөлүм 15-аят. Айыптын достору көп сүйлөбөй жөн эле Айып менен чогуу ыйлаганда, аны жакшыраак соорото алышмак. Айыптын чеккен азап кайгысы үчүн акыр аягы Кудай жоопкерчиликтүү болгон болсо да, анын достору аны менен чогуу ыйлашы керек эле. Азап чеккендер менен чогуу ыйлоо туура эле. Ким себепкер болбосун? Азап деген азап. Биз баарыбыз күнөөкөрбүз. Азаптын себептерин билгенибиз үчүн эмес, азаптарга ортоктош болгонубуз үчүн башкаларга боорубуз оорушу керек. Азап баарыбыздын башыбызга түшө турган нерсе. 5-сабак. Азап чеккендер татыктуу болсо да болбосо да, Машаяк бизди аларга боорукер мамиле кылууга чакырат. Ырайымдын чыныгы мааниси ушундай: татыктуу болбогон жардам. Душмандарыңарды сүйгүлө, силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла. Лука 6-бөлүм 27-аят. Биз Машаякка душман болгон кезде эле ал биз үчүн өлүү аркылуу бизге ушундай мамиле кылган. Римдиктер 5-бөлүм 10-аят. Анын күчү жана анын үлгүсү менен биз да ушундай кылабыз.